кетсеңиз, кай жерден болосуз, кай жердин кулуна болосуз, бул жакта иштегениңизге канча болду, ошол жөнүндө кененирээк маалымат биздин көрүүчүлөргө, биздин мекендештерге. Менин атым Бакыт, Ош областына караштуу Өзгөн районунун Шап айылынын тургунумун. Азыр Дагы бир жолу айтып коюңузчу, эле. Недавно өзүм да ДТП болуп келдим. Сразу эле экинчи машинаны айдап кеттим да, мен күнөөлүү эмес элем. Assalamu алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен. Кезектеги видеодо ушул аренда тууралуу видео болот. Easy Drive деген компанияга келдим. Бул компанияда бардык машиналар бар экен, экономдон баштап комфорт плюска чейин. Жакында бизнес машиналар дагы чыгат дейт. Условиясын айта кетсем, условиясы өтө жакшы экен, без залог, без депозит. Өтө жакшы условияда эң арзан машиналар берилип атыптыр. Эконом класстагы машиналар 1300дөн 1600гө чейин, механикадан автоматка чейин жылы жаңы жакшы машиналар өзүңөр көрүп атасыңар, мына бул жакта турат. Тугандар, комфорт класстагы машиналар 2100дөн 2500гө чейин. Комфорт плюс машиналар 2400дөн өйдө 2900гө чейин машинанын түрү бар экен. Optimaдан баштап Jack, Atlas, Camry, K5, любой машина. Easy Drive компаниясында Geely Emgrand деген машиналар берилип атат. Булар комфорт экономдо иштейт. Аренданын базы болгону 2500 рубльдан 7.0 графикте. Булар комфорт машиналар 0 пробег менен уже жумушка даяр экен, лицензиясы чыгып калыптыр, силерди күтүп атат. Келсеңиздер болот. Достор, эң башкы нерсе парктын проценти 3%. Кисар самозанятый боюнча өзү толук жардам берет. Адреси болсо Дубининская 71, строение 12, метро Тульская. Экранда жазылып турат адрестер, толук телефондордагы жазылып турат. Ошолор боюнча байланышып кабарлашсаңар болот. Салону жыттанып атабы? Мындай неме жыттанып атабы? Мындай резина жыттанып атабы? Жыты кандай неме жыттанып атабы? Мындай жанагындай кызыктай жыт болуп калат го арендада жүргөнчү. Кандай жыт жыттанып атат? Жаңы жыт да бу. Жаңы жыт болсо нормально анда. Пробеги канча? 837 миң экен, а? Омой 837. Жана 837. Мында мен 77 алганмын. Миң боло элек. Миң боло элек. Могу жыты кете элек турбайбы? Бул кетип калат со временем. Бардык эле негизи, бардык эле машиналарда болот да ошондой жыт. Жакшы машина экен, бирок. Бул жараса запчасты да бул. Немеси кайсы жылы 23пү же 24пү? Жакшы экен бирок машина. Жакшы экен. Ак жолтой машина болсун эми жакшы айдаңыз буну. Көз тийбесин, макул байке, мейлиңиз. Ассаламу алейкум, Тилек байке, кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Видеодон учурашпайбы, негизи жана эле учурашканбыз. Бул паркта иштейсизби? Көптөн бери иштейм. Канча болуп иштегениңизге? 3 айдай болуп калды. Кандай парк? Ошо минустарын, плюстарын айтып коюңуз биздин көрүүчүлөргөчү. Көрүүчүлөр да көрсүн. Минус жерин көрө элек. Недавно өзүм да ДТП болуп келдим. Сразу эле экинчи машинаны айдап кеттим да, себеби мен күнөөлүү эмес элем. Анан ДТП болгон жерге да менеджерлер сразу эле барды. Эмеден ГАИдан мурунураак барып өздөрү полный сүйлөшүп, негизи жакшы парк Тууралап беришти, э? Тууралап документтерди, эмелерди, жанагы мой документ, самозанятыйды өздөрү жардам берет. Жардам берет, Өздөрү жардам берет. Эмне машина менен ДТП болдуңуз? Жакшы. Камри менен жакшы. Азыр эмне машина айдап жүрөсүз? Азыр эконом айдап жүрөм. Камри убактылуу, кайра эле камриге өтөбүз. Жакшы экен. Канчадан айдап атасыз камрини? Камрини мен өзү негизи 6-1 айдаганды жакшы көрөм. 6-1. Бир күн эс алып 3200дөн. 3200дөн. Эгерде 7.0 айдасаңыз 2900. Хорошо. Биздин көрүүчүлөр да көрсүнчү, мына биякта Тилек байкени мен жакшы тааныйм. 2-3 жыл болду экөөбүздүн таанышканыбызга. Көп болду экөөбүз. Ошондуктан как раз бияктан жолугуп калып аябай сүйүнүп атам. Ошондой тугандар, бул жака келиңиздер. Мына биздин тааныш байкелер иштеп жүрөт. Силер дагы машина алып иштесеңиздер болот. Биздин немелерге дагы, мекендештерге дагы 1-2 сөз айтып коюңуз. Мекендештерге главный ушул бул жака келген мен биримдик. Главный ынтымак. Кайсыл жерде иштебесин ошол жерге биринчи өзүнүн кызматын кылып анан бирдеке сураса берет да. Любой паркта. Бул парк мисалы мен өзүм кызматымды кылдым, бирдеке сурасам берет. Ошондой эле. Жакшы, рахмат. Тилек байке, чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Достор, дагы бир жолу ассаламу алейкум. Мына Бактыбек байке менен кезиктик. Бул паркта менеджер болуп иштейт. Өзүңүздү тааныштырып айта кетсеңиз, кай жерден болосуз, кай жердин кулуна болосуз, бул жакта иштегениңизге канча болду, ошол
жөнүндө кененирээк маалымат биздин көрүүчүлөргө, биздин мекендештерге. Мен атым Бакыт, Ош областына караштуу Өзгөн районунун Куршап айылынын тургунумун. Азыркы учурда ушу Easy Drive такси паркында менеджер болуп иштейм. Именно иштегениме где-то 5 ай, 6 айдын жүзү кетип атат. 5-6 ай болуп 5-6 калды. ай калды. Кыргыздар көп эле иштейби бул жерде? 95% кыргыздар иштейт. Немедечи мындай, как персоналдачы? Персоналда азыр 3 кыргыз иштеп атат. 3 кыргыз, в данный момент персоналда вообще. Жакшы экен. Мындай поддержка жакшы эле да, биякта кыргыздарга бири-бирибизди Поддержка Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Мамилебиз түз болсо, бардыгына жардам бергенине даярбыз. Хорошо. Бирдеке болсо, бул жакка келе бергиле. Мына Бактыбек байке полный ответственности мойнуна алат. Бирдеке болуп, какой-то бир проблема, любой нерсени чечишкенге аракет кыласыңар да туурабы? На встречу барып, на встреча барабыз. Бардык нерсеге на встреча барганы даярбыз. Эгерде биздин өзүбүздүн мекендештер ошол нерсеге даяр болсо, мекендештерибиз кайра менде ошондой случайлар болуп атат. Бизди кайра уят кылып качып кетишипчи. Ал нерсеге эми кайра артынан кууп баякын алып келип, биз ал нерсеге конечно милдеттүү эмеспиз, конечно, но а так алдыбызда турган болсо, пожалуйста. Возможно, колдон келген возможность беренге аракет кылабыз. Общий канча машина бар немеде паркта? 1030дан. 1030. Ушу жылдын акырына чейин 2000 машина болуш керек. Бардыгы тең ошо 90% кыргыздар экен да, водительдер. 95%. Менин статистикам боюнча 95% кыргыздар. Жакшы экен. Анан кандай да немелер бар? Условиялар жөнүндө да айта кеткиле кененирээк. Парктын условиясы боюнча айтканда, азырдан мүмкүн болушунча иштеп атабыз, что арзандатканы, чтобы биздин водительдерге удобный болгону, мүмкүн болушунча иштеп атабыз, что кисарттан баштап бардыгын отодо нөлдөн баштап даярдап берген. Кээ бир жаңы таксиге чыккан водительдер азыр өздөрү кээ бир нерсени билбей, кайсы жерге кайсы нерсени барып алышты билбей кыйналып жүргөн водительдер көп. Ошондой водительдерге болгону госуслуганы гана подтверждать этип кетиш керек. Болду, все. Калганын биз ушул жерден бардыгын кылабыз. Ар бир водитель менен мындай өз алдынча мындай индивидуально иштейткенсиңер да? Ар бир водитель кимге эмне керек болсо, эмне документацияны кайсыл жерден ала албай же билбей, ошондой момент болсо, бардык документти ушул жерде кылып бергенге даярбыз. Бизде башка жерде окшоп левый кисарт башка нерсени кыла албайбыз. Биз кылабыз только бардык нерсени закон түрүндө. Закон түрүндө. Жакшы. Так, анан неме жөнүндө, депозит жөнүндө, условиясы жөнүндө кандай? Паркта данный момент депозит, накопительный эч нерсе жок. Бардык машиналардын, бардык класстын ценасы уже биринчи 200 рубльдан түшүрдүк эле, азыр дагы 100 рубльдан түшүрүп койгонбуз. Башка парктарга караганда бир аз иштеп атат ушунусуна. Жакшы экен. Так, ошондой, да, кошумча суроолор болсо дагы комментарийге жазгыла. Мен суроом деле калбай калды окшойт. Комментарийден жооп берели калган суроолорго. Ошондой мекендештер аларга немелерге, көрүүчүлөргө да кайрылып парк немеге чакырып кетиңиз. Парккачы. Ошол эмне дейбиз, достор, келгиле паркка, эмне проблема болсо, билбеген нерсеңер болсо, машина жөнүндө проблема болсо, келип лично жолуксаңар, жардам бергени лично мен даярмын. Мисалы комментарий болсо деле, комментариясы болгондо эми бул жерде специальный служба безопасности бар. Служба безопасности мурда биз комментариясы бар адамга бербейт болчубуз. Азыр данный момент эгерде комментарияны да карайбыз, кандай эгерде жесткий комментариялар бар го, жанагы эми машинаны уруп 200-300 миң ушерп менен кеткен, же болбосо 50 миңден жогору. Ага чейин мындай эле комментариялар болсо, испытательный срок менен беребиз. Испытательный срок менен бергенде биз башка жердегидей кылып, процентин көбөйтүп, арендасын көбөйтүп, андай нерсе жок. Просто өзүбүздүн программабызда отметкабыз бар, все отметка коюп, 10 күн 15 күн силетет, 10 күн 15 күн аренданы вовремя төлөп, жакшы иштеген болсо, андан дальше вопросов нет. Хорошо. Мисалы ошондо кандай болот? Мисалы бир парк мындан 3 жыл 4 жыл мурда бирөөгө комментарий жазып койгон болсо, ошол парк менен байланышып, сурап, эмне үчүн мындай болгон деп такташтырып, ошондой да, ошондой чечилет да. Ушул вопрос дагы жакшы болду. Азыр данный момент мен канча деген парктар менен байланышым бар. Эми барын дебейм, где-то 30-40% менен эми именно машина сдавать эткен кайсыл парк комментарий жазган парктарды жөн жазып койгон парктарды да уже билип бүттүм. Связдар бар. Эгерде ошол парктардан алган водительдер болсо, эсептелүү да. Чалып өчүртүп бергенге да аракет кылып атабыз. Хорошо. Жакшы экен анда. Ошо ишиңиздерге ийгилик. Кудай буйрса, бардык суроолорду эметтик. Комментарийге да сиздер да жазыңыздар подробно бардыгын.
Бул паркта иштеген, Easy Drive'да иштеген водительдер болсо жазыңыздар, мактаган болсо мактап, жаман жагы болсо жамандап жазыңыздар. Любой комментарий приветствуется ошол. Бардык комментарийга обрабатывать эткенибизге даярбыз.